Демейде бирдеме жеп атканда адам кирип калса, ал дейсиң, же дейсиң, бөлүшөсүң, адамды кошондо. Бирок билесиздерби, адамзаттын эң даанышманы бир жолу 100 миң жеп атат дейт. Жанындагы адамдар карап турса дагы ал дебептир, же дебептир, жалгыз өзү жеп койгон экен. Ушунчалык таң калышат. Бардыгыбызга адеп үйрөткөн, бардыгыбызга иман үйрөткөн адамзаттын эң даанышманы кантип ушуну кылды деп. Көрсө анын себеби башка да экен. Жүзүң быш элек болот, ушунчалык ачуу болот. Ушу башкалар кыжылат болбосун деп, балким ошол жүзүмдү берген адам да кыжылат болбосун деп жеген, бирок бирөөлөргө берген эмес да. Ошон үчүн адам жөнүндө жакшы ойлонуш керек экен. Биз бир нерсе болса дегенде жаман ойлонобуз. Жаман ой жаман пикирди чакырат, жаман пикир жаман амалды, ошентип мамилелер бузулат экен. Ошон үчүн дайыма ойду таза туталы, ойго жараша амал болот. Бекерин айтпайт го, дегенде сөзү андан кийин өзү болот деп. Ошон үчүн ар бир нерсенин жакшы жагын издеген адам ошону табат. Ошон үчүн адамдардын жакшылыгын издейли.